аудиториясын колдонуп элди башаламандыкка чакырды деп атат. Элди мен башаламандыкка чакыргандай соц сеттерде активдүү колдонбосом, активдүү ошол жактарда отурбасам, же бир публикация кылбасам менин кайсы аудиториям бар деген суроо жаралат да. Экинчиден бул биз убагында адвокаттардын жардамын алууга дагы мүмкүн болгон жок. Адвокаттарды ал биякта эмес, биякта эмес деп үчүнчү этаж, биринчи этажга, экинчи этажга ары жүгүртүп, бери жүгүртүп жүрүп алган киришти. Үчүнчүдөн бул 11 сааттан ашык КСУда МВДде отурдук. Анан сен кетип каласың же тергөөгө каршылык көргөзөсүң. Тергөөгө каршылык көргөзүп же кетип калганда мен башка өлкөнүн жараны эмесмин. Биринчиден мен Кыргызстандын жаранымын. Мен башка өлкөгө чыгып кетейин деген же болбосо тергөөгө каршылык көргөзөйүн деген оюмда да болгон эмес. Мени бул абакка отурулганы бул мыйзамсыз деп эле эсептейм. Бул сөз эркиндигине болгон басым деп эсептейм.